жалпы эле кыргыз өзү кылымдар бою эле жаратылыш менен эриш жашап келген. Бир журттан эки журтка көчкөндө деле ошо калган күлүнөн бери тазалап, жерге көмүп, же болбосо дагы кандайдыр бир экологиялык паритетти сактап келген да. Мисалы үчүн кыргызда мындай жакшы сөз бар да. Короң ошо күнүгө тазалагандан таза болбойт. Короңду таза кармагандан таза болот. Ыргыт башың керек таштандыны деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндү мен абдан мындай ый күндөрдүн бири деп ойлойм. Бул эч кандай саясий баягындай бир себеби деле жок. Бул кандай экономикалык формация болсо, ошо баардыгы эле ушундай кылып иштешет. Мен бүгүн кубанган нерсе, мынакей президент өзү баш болуп, бүткүл министрликтер, ведомстволор, ал туруп мына биздин коро дагы ошондой иштер жасап атат. Мисалы үчүн биздин коро бүгүн баштадык, эртеге улантабыз. Эртеге баардык мына бул 4 үйдүн жашоочулары чыгып тазалайбыз. Бирок эң башкысы тазалыкты кармоо, бул биздин философиялык аң сезимибиздин негизи болуш керек. Базисы болуш керек. Короң таза болсо, үйүң таза болсо, мамлекет таза болсо, ал адамдын өзүнүн аң сезимине да берилет. Адам өзүн таза кармоого аракет кылат. Демек психикасы, анын эң башкысы ой жүгүртүүсү таза болгонго жеткире турган ушундай бир кереметтүү, касиеттүү нерсе бар да. Мен ошону баса белгилеп айтып коем.